Алдыбызда Борбор Азиядагы Америка университети. Аталган университетте дүйнөгө белгилүү шахматист Найджел Шортту 1-0 эсеби менен жеңип алган кыргызстандык профессор, физика илимдеринин доктору Талабек агайыбыз менен маек кылабыз. Анда баштадык. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Алгач бизге эле кызык болуп атат, бул жакта эмне деп жазылып турат? Ушундан баштайлык. Бул жерде англисче текст бар. Эгерде кечеден бери кандайдыр бир ийгиликке жетишсеңиз, ошондо келип бу жерде колоколго символ берип коесуз. Ошону менен кандайдыр бир жетишке келдим, ийгилик болду деп символ да. Ошо. Анда сиз бул колоколду, Ооба. бир канча жолу коңгуроо каксаңыз болот экен да. Ооба, боло берет. Анткени Боло берет. ооба, эскерге Студенттер келип ошентип кылып коюп, анан үйгө кетишет. Абдан жакшы. Бул дагы баягы жашоого дагы, ишке дагы стимул берет да. Ооба. Ошондой. Кичинекей, бирок менин оюмча абдан жакшы символ. Абдан жакшы. Анда жогору жакка отуруп биз маегибизди уланталы. Агай, азыр эле айтып кеттик, 2017-жылы болсо керек бул жеңиш. Найджел Шортту 1-0 эсеби менен жеңиш бул сизге кандай оңойго турдубу ошол кезде? Ошол күндү эскере кетсеңиз. Оңой деле болгон жок, бирок Найджел белгилүү шахматист, претендент на звание чемпиона мира. Көп жылы Англиянын курама командасынын биринчи киши болуп, көп абдан белгилүү турнирлердин жеңүүчүсү болду. Өзү теоретик, канча бир китеп жазган. Бирок эптеп, это бир жакшы эме болду, результат болду. Кандай ойнодуңуз ал кезде? Кандай тактиканы колдондуңуз? Мынчалык дүйнөлүк деңгээлдеги шахматистти утуш? Это бул эме болду да. Выставочный, англисче exhibition деп коет. Это был эме болду. Сеанс одновременной игры. Конечно, сеанста мени бияктагы аутсанын чоңдору сурап калышты, ойноп берсең жакшы болот эле деп. Анан Орион гостиницасында болгон окуя. Ал биринчи лекция менен эметти, анан биз менен ойноду. Ошо бир нече кишилердин арасынан мен эле жеңишке келдим. Бирок тактика абдан бир контратакага келдим эң башталышынан эле. Ал бир жерден ката кетирди. Ошол катаны колдонуп эле мен центрдеги болгон пункттарды алып алып, анан аягына чейин чыгардым. Бул оюн сизге баягы профессор, илимдердин, физика, математика илимдеринин кандидаты болгонуна дагы байланыштуу, жеңишке көп жолудан ээ болот болушуңуз керек деп ойлойм да. Эми шахмат деген, шахматты мен кичинекейимден баштап баштадым. Где-то примерно 5ке чыкканда атам үйрөттү. Анан биринчи класска келгенде бизде 13-чү мектепте бир тренер пайда болду. Назаров Николай Яковлевич деген. Россиядан келген болчу ошол учурда. Андан кийин аяктан жакшы чыгып, бизден бир группа кимге бардык. Зильберман Натан Рафаэлович деген бир тренер бар. Азыр белгилүү тренер. Ошол жактан үйрөнө баштадык. Анан группабыз абдан чоң эле болчу.
Зильберман 1972 жылы келген Кыргызстанга, Одессадан, Украина. Как раз мен 72 жылы мектепке бардым, анан 73 жылы мен ошо Зильбермандын группасына кирдим. Аякта дагы бир тренерибиз бар болчу, Самаганова Бакыт. Вот, анан эми совет учурунда жеңилирээк болчу. Командировочный, билет, самолет, гостиница дегендин баарын мамлекет төлөп берчү. Ошону менен мектеп аяктаганча чейин мен бир 100дөн ашык соревнованияга барып келдим. Бүт болгон совет өлкөнүн республикасынын бүт барына барып чыктым. Бир нече жолу. 82 жылы мен университетке кирдим, окуп калдым. Бирок 84 жылы МГУнун чемпиону болдум шахмат боюнча. 84-85 окуу жылын. Ошентип наука, шахмат экөөнү бирге алып келип баратам азыркыга чейин. Ошондо шахмат сизге илимге жол ачкан турбайбы, мындай айтсак, баягы математикага? Математикага жолду менин атам ачты. Менин атам белгилүү илимпоз, академик Иманалиев Мурзабек. Бир көп жылдан ал улуттук университеттин ректору да болгон, улуттук академиянын президенти да болгон. Анан математика институтунун директору болгон. Анан үйдө мен энем дагы математик. Мен агам узак физик. Биздин үйдө где-то 6000ден ашык китеп бар болчу. Ошол 6000 китептин арасынан 5500 китеби математика боюнча. Бул негизи шахмат доскасын көрүп, баягы математиканы ойлонсо, түшүнсө болот да. Шахмат доскадагы математика деп да койсок жарашат да. Бул шахматты үйрөнүү, билүү математикага дагы абдан жакшы жардам берет да. Туура айтасыз. Шахматта эсептеп атканда ар кайсы варианттар чыгат. Анан киши карап туруп эле билимдүү болсо сразу оценка кылат. Бияка жүрсөм мага жакшы болот, бияка жүрсөм бирдемени жоготом деген оценка, интуитивный оценка болот. Ошондой эле математикада бир проблема чыкса, аны чыгарып атканда киши интуитивдүү жолунда сразу түшүнөт. Мындай жүрсөм чыкпай калат окшойт деп, мындай жүрсөм чыгат окшойт деп оценка кыла кабайт да киши. Вот ошол интуиция деген абдан керектүү нерсе. Шахматты дагы бир айтып коет го, согуш талаасы депчи, Ал мурдакы илгерки баягы согуш учурларда дагы тактикаларды колдонгон да ошол эле шахмат сыяктуу. Негизги түшүнүктөр согуштун идеясына дагы дал келет. Биринчи пространство, инициатива, время, координация деген түшүнүктөр, временная жертва, обман, атака, защита деген сөздөрдүн баары согуш наукада дагы, шахматта дагы бирдей эле. Ошондуктан белгилүү Бонапарт, Наполеон шахматты абдан жакшы көрчү. Эми анын китептеринде баары жазылып жүрөт. Окусаңар абдан кызыктуу да. Абдан жакшы. Илимге өтсөк, негизи сиз баягы математика багытында, компьютер багытында, негизи компьютер багытында пакет системаларын изилдөөчү катары, негизи дүйнөгө таанымал бир адис катары сизди билебиз. Анан ушул система тууралуу айтып кетсеңиз, канчанчы жылы изилдей баштадыңыз эле, азыркы тапта кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыгып атат? Эми илим деген
башталышында мен айттым, математика выбор болгон жок. Менин атам математик болгондон кийин үйдө математика эле жөнүндө сүйлөшүү болот. Анан ар кайсы методдорду, анан кандидатский диссертацияны мен 93-жылы жактагам. Мен жетекчим Келдибай Алымкулов болгон. Анда маселеси, математика тилинде айтпай эле, физика тилинде айтканда уравнение переноса болгон да. Анан перенос частиц. Ал ошол теңдемени колго чыгарууга болбойт да. Анан биз кандайдыр бир компьютердик методдор менен чыгара баштадык, жакындатуу методдорду колдонуп. Вот ошентип кандайдыр бир чоң маселеге, сызыктуу эмес маселеге бир метод чыгарганбыз. Ошол метод дополнительного аргумента деп аталган. Ошону улантып 2001-жылы докторский диссертация жактадым. Менин жетекчим Панков Павел Сергеевич болчу. Вот ошентип наука жалгыз киши эчтекени чыгара албайт. Аякта сөзсүз бир чоң команда болуш керек. Вот ошол кишилердин бүт баары менен тыкыз байланыштабыз. Аякта болбосо деле бири-бирибизди жакшы билебиз, бири-бийлөдөй болуп жүрөбүз. Бири-бирибизди колдойбуз. Бири-бирибизге жардам беребиз. Анан кандайдыр бир илимий проблемалар чыкса, чогуу чыгара коебуз. Сөзүңүзгө аралжы чогуу чыгарабыз деп калдыңыз. Ошо математика илиминде кайчы пикир, сөздөр айтылат, жок бул туура эмес чыгып калат, мындай чыгарсаң болот деп, анан мындай сизде деген кабинетте болобу же бир жакта болобу, ар дайым доска бар болуш керек. Ошол жакта мына мондай жазылат, аягы мондай чыгат деп мындай талаш тартыштар болуп турабы? Конечно, андай болот. Эгерде кандайдыр бир маселе чыкпай калса, Кудай жалгап эми азыр илгери мурун бизде институт математикада атайын бир кабинет бар болчу. Азыркы учурда биздин студенттерибиз көбүнчө улуттук университетте иштейт. Колдонмо математика кафедрасында. Аякта дайыма доска бар. Биз ошол жака барып альма-матер деп койсок болот. Аякта бизде дайыма орун бар. Атайын бир кабинетибиз бар биздин группа үчүн. Биз ошону колдонобуз. Андан тышкары Кудай жалгап азыр интернет, онлайн, Zoom, ар кандай технологиялар пайда болду. Биз ошонун баарын колдонуп атабыз. Негизи эле баягы математиктер көп ойдо жүрөт дейт да, ар бир баягы менин ар кайсы жеринде ой камтып турат депчи. Ойдун баарын айтып чыга албайсың. Ойду токтото албайсың. Ар кайсы нерселерди ойлонуп жүрө беребиз. Илимден, шахматтан, турмуш, бала чака, эл. Постоянно бирдемени ойлоп жүрөбүз. Агай, сиз бул жакта канча жылдан бери сабак бересиз, анан кайсы сабактарды бересиз? Азыр мына бизди арт жакта сиздин ошо студенттериңиз күтүп турат. Азыр буюрса ал жакка да өтүп, ошол сиздин сабак берип атканыңызды, студенттериңиздер менен да таанышып өтөбүз азыр. Негизи эле канча жыл болду бул жакка берип атканыңыз, анан бүгүнкү күндө кандай студенттерди тарбиялап чыгарып атасыз? Аутсада 2013-жылдан бери иштеп жүрөм. Ал учурда Аутсадын корпусу бир борбордук аянтта болчу. Анан 14 жылды бияк здание бүткөндөн кийин ошондо биз көчүрүп бияка келгенбиз. Биринчи кирип аткан учурда болчубуз. Вот ошондон бери мен
колдонмо математика жана информатика кафедрасында иштейм. Башталышында студенттер аз болчу. Где-то 5-6. Анан жылдан жылга студенттердин саны көбөйүп атат. ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр агайдын сабагы башталып калды. Азыр болсо ушул агайдын сабак бергенин жеринен көрүп келсек. So, before I continue, we have to. Азыркы кезде бул кабинетте Талайбек Мырзабекович англис тилде 1 сааттай сабак өтөт экен. Сабактары көбүнчө ушул математика жөнүндө болот. Бул жакта экинчи курстардын студенттери Талайбек Мырзабековичти айткандай эле 1 саатта англис тилинде сабактарды, билимдерди алат экен. Анда акырын кирип карап көрөлүк. You will be knowing how many classes you have missed or not. Yes. So I'll be doing that. There is one tick only. Take a picture of whatever you are writing here, photo, and convert it that kind of a problem I was facing is. The question is, Агай абдан жакшы кеңештерди берет. Агайдын жардамы менен баягы эч кандай мындай катуу басым дагы жок, бирок жеңил басым жардамы менен деле мындай оор кыйын мындай концепттерди оңой жол менен үйрөтүп кыйла көп жардам берет. Я знаю, что он является международным мастером по шахматам, а их, как я знаю, в Кыргызстане всего 3 человека, поэтому это очень удивительная встреча. Я уверен, что он не просто так получил этот титул, это звание, поэтому очень хочу с ним сыграть. Агай, мына азыр англис тилин мындай жакшы билген мугалим катары сабак өттүңүз. Англис тилди канча жашыңыздан баштап үйрөндүңүз? Мынчалык деңгээлде билиш үчүн абдан мындай көп мезгил убакыт керек болушу керек дейм да. көп мезгил убакыт эле кереги жок, бирок жакшы окутуучулар болуш керек. Мен 13 мектепке барып киргем. 72-жылы 13 мектеп специализированная школа по английскому языку болчу. Ошондо бизди 2 класстан баштап окутуша башташты. Ар кайсы мугалимдер болду. Технический перевод, английская литература, английский язык, английская грамматика деген технический перевод. Ошол сабактардын баарында ар кайсы мугалимдер бар. Кээ бирлери менен азыркыга чейин байланыштабыз. Мисалы үчүн биздин класс жетекчиси Кан Людмила Владимировна ай сайын кезигип жүрөбүз. Класс менен чогуу. Анан болгон университеттерге барганда мага жеңилдик болду. Андан тышкары математикалык английский тилинде мен Пакистандан үйрөндүм. 2003-жылы Пакистан Air Force Academy деп коет. Это военно-воздушные силы Пакистана академиясы бар. Ошого профессор болуп барып иштеп калдым. 5 жыл. 2003-жылдан баштап 2008-ге чейин. Мен ойлогом, мен англис тилди жакшы билетин деп ойлогом. Бирок ошол жака барганда абдан чоң татаалдыкка учурап калдым. Биринчиден, Пакистандын англис тили исключительно чисто британский язык, да? Британский английский. Алардын терминологиясы, математика, британская математика абсолютно башкача, да? Американыкындай эмес. Ошондуктан Кудай жалгап 3-4 мугалимдер, математиктер мага үйрөттү да. Транскрипциясын, постановка
задач англис тилинде, натуральный английский язык. Вот ошондо биринчи Пифагор теоремасын далилдегенден үйрөнө баштадым. Анан ошону мен күнү түнү тренировка кылып атып, студенттерге мен сабак бере баштадым. Аларда Avionics and Aerospace деген департаменттерге сабак бердим. Это люди, которые самолетторду учурган инженерлер, анан аба ырайын текшерип коргоп турган студенттер, алардын магистранттар үчүн сабак берип калдым. Математикалык, физика боюнча. Аларга абдан жакшы болду да, классика сабактарды. Вот ошондон баштап бияка келгенде мен ойлойм, математикалык англис тили меники кичине башка мугалимдерге караганда кичине жакшыраак болот окшойт. Анан студенттер, чет өлкөлүк студенттер менин сабактарымдын жазылганына аракеттенишет. Ошону менен иштеп жүрөбүз. Талабек мырза, сиз ушул телекөрсөтүүгө чыгып, биздин сунушубузду кабыл алганыңыз үчүн, маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, мындан дагы көп ийгиликтерди жасай беришиңизди каалайбыз. Рахмат сиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Келип тургула. Рахмат, агай. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин көрсөтүүбүздө физика, математика илимдеринин доктору Талабек Иманалиев болду. Эмки көрүшкөнгө чейин аман эсен болуңуздар.